Мен колдойм, менде кыскача эле да. Ошондо ачсаңыз, Айбек мырза, ой, Искендер мырза. Так. Улуттук банктын көзөмөлүндө болгон жактардын ишин монополияга каршы жөнгө салууну жүзөгө ашырат. Ошондо кандайча болуп калат? Тарифтердиби, эмнени, эмне жөнүндө сөз болуп атат да? Тактап берсеңиз. Бүгүнкү күндө Кыскача эле бизде түшүндүрүп берсеңиз. монополик органдар бар да, сфера боюнча. Ошол банк сферасында монополиялык орган бул биздин улуттук банк болуп эсептелет. Ошондуктан биз бул жактагы понятияны алып, ошол Нацбанктын өзүнүн баягы конституциялык мыйзамындагы иш менен иш алып барат да. В соответствии приводите? Да, Конечно, да. 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 Искендер мырза, дагы бир нерсе да. Айбек мырза, сен кечиресиз, Айбек Абасканович айтып атат да, жана мен коллегалардын суроолоруна жооп берипчи. Сейчас я точно скажу. Жеке жактарга штраф 1000 сом салынат деп айтып атат да Айбек Абасканович. Мен ушу сизден, Искендер мырза, бизде деген ИП менен юрлицонун штрафтары азыр кандай ситуацияда, мен ушул боюнча сиздерге да кайрылбадым белем. Азыр индивидуальных предпринимателей штрафуют как юрлиц. И это уже несколько лет. Да, А почему руководитель антимонопольной службы сейчас в микрофон депутату отвечает, что жеке жактарга 1000 сом салынат деп? Мен ушул жагын түшүнбөй алдым да. Же бияктын службасында андай учурларга как-то он ошибся? Или вы что-то не, или что-то у вас там изменилось? Нет, смотрите, ну сейчас, наверное, он сам ответит полностью. Айбек Абасканович, мен эмнеге бул суроону берип атам? Бүгүнкү күндө ишкерлерге, жеке ишкерлерге штраф салынганда, алардын штрафтары жеке ишкерлер катары штраф салынбайт. Азыр юрлицо катары штраф берилет. Бул акыркы 3 жылда абдан көп арыздар келип атат деп. Мен буну Минэкономиканын биякта отурат эми жетекчилери, аларга да айткам. Өткөн жылы деген мыйзамды сунуштаганбыз. Аркасында деген эл арасында абдан чоң мындай уже учурлар кездешип атат. Сиздер азыр штраф салам дегенде, ошо бир канистра бензин менен же бир ошол жактан мешок ун менен бир кичинекей дүкөнгө кирип алып штраф салам десеңиздер, сиздер 1000 сом салбайсыздар, билесиздер да. Юрлицонун штрафтары менен мурдакы ИПнын штрафтары жок азыр. Туура. Ошол нерселерди микрофонго сүйлөп жатканда мен сизден суранат элем, урматтуу жетекчилер, мына өкмөткө кайрылат элем. Элди эми алдабаңыздар десем грубо болуп калат, бирок деген мындай айлантпаңыздар да. Туура, мен жеке жакта баягы физикалык жакты айттым эле да. Физикалык жактарга азыр штраф юрлицо катары суммалары ошондой салынат. Азыр уже шаарда мына бир топ штрафтар салынып атат, суммалар олчогон чоң. Азыр сиздер да могуну кичинекей дүкөндөргө барасыздар. Ун көбөйдү баасы, эмнеге мындай болуп атат? Туура, көзөмөлгө алыныш керек. Эл нааразы болуп атат, туура кылып атасыз, иштериңизди түшүнүп атам. Бирок сиздер ошол бир кичинекей киоскте иштеген, бир мешок ун саткан адамга барып алып туруп, мурдагы ИПнын штрафтарын сала албайсыздар. Азыр штрафтар олчоюп, юрлицонун штрафтары мына буну деген өкмөт уже 3 жылдан бери практика кылып атат. Ошону абайлаңыздар, эртеси күнү мындай чоң негатив ызы-чуу чыгып кетпесин деп мен аябай суранат элем деп. Поэтому микрофон, пожалуйста. Не надо говорить о 1000 сомов. Туура. Нет там 1000 сомов. Да, мен сиз айткандай биздин баягы орган эми карательный эмес, биз негизинен штраф-салардын астында биринчи эскертме беребиз да, убакыт берип, атаандаштыкты. Айбек Абасканович, мен башканы айтып атам. Сиз микрофонго Жогорку Кеңештин депутатына айтып атасыз. Жеке жактарга 1000 сом штраф салынат. Эгер бир киоскке барсам, ошол жөнөкөй ИП адамдарга штрафы 1000 сом болот деп. Андай эмес. Азыр штрафтар жок дегенде канча 1000 сомдон башталат, билесиздерби? 13, 17, 27 миң биздин. Урматтуу коллегалар, ушул жагыңыздарда мен сиздерге кайрылып кетет элем да. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары эмес, Бишкек шаарында мага көп кайрылып атышат. Жалпы Кыргызстан боюнча кичинекей киоскте иштеген адамдарды олчогон юрлицо катары штраф салынат. Буну өткөн Данияр Мекуч, өткөн жылы мен ушул мыйзамды сиздерге дагы комитет өткөрбөй койдуңар. Өкмөт Минэконом деген ушул жылдын аягында алып келебиз деди, күтөбүз да. Это будет очень большой мындай эме да.
Вместо 1000 сомов сейчас минимум айтып атат. 13 000 сом, 15 000 сом, 17 000 сом салынат. А проценттер менен бул канча болот ошондо 1 ай кечип калса, 2 ай кечип калса? Бир мишо күн үчүн 100%ке чейин эгерде ошо көрсөтүлгөн убакта төлөнбөсө. сиз деген жөнөкөй жарандардын терисин сыйрыйсыңар да, сөзүн ачыгы. Ошол жагынан абайлаңыздар деп мен суранат элем. Анткени деген уже шаарда мисалы дүкөнү деген второстепенный, третьестепенный жолдо кичинекей киоск бар болсо, чоң жолго тиешеси бар вывескасы турса 17-20 000 сом штраф уже салынып атат. Жарандар арызданып атат, мына мага Ленин районунан кайрылышты. Акимиатка чалып суранып атам, эми эчтекеси жок экен деп. Бул сизге да тиешелүү болот да. Калабыз, түшүндүм. Ошол биякта антимонополия бүт сиздер кызматкерлер турасыңар, бешөңөр. Не превратитесь, пожалуйста, в карательный орган. Это это вроде бы мелочь көрүнөт, бирок это большой волна негатива келет. А келгенде сиздерге тийбесе да өкмөткө бул сөз тиет да, негатив. Рахмат.